Саламатсыздарбы урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү, сиздерди каналымдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Анан бүгүн сүйлөшө турган сөз бул деген Түркиядагы мындай лира менен болгон абал, экономикалык абал жана ушул шайлоо өттү, шайлоодо болгон жыйынтыктар. Ал шайлоодон ушул көбүнчө Ак партия аздыкталыптыр да. Көбүнчө баягы Стамбулдун мэринин ушул партиясы жеңип жатыптыр, 80% орунду алып коюптур. Бул эмнени билдирет? Бул деген эмки ушул шайлоодо Эрдоган өзүнүн бийлигин жоготушу ыктымал. Азыркы баягы айтуулардын, аналитиктердин, серепчилердин айтуусу боюнча жакынкы арада ошол негизи бийликти Эрдоган өзүнүн күйөө баласына, баягы Байрактар мырзага бергиси бар экен да, ушундай пландар болуп жатыптыр. Бирок эгерде Ак партия жеңсе да, эгерде Ак партия баягы өлкө ичинде жеңбесе, анда ушул жаңы элита келет. Анан көбүнчө бүгүнкү күнү Түркияда эки топ мындай тирешүүдө. Бирөөсү бул деген Ататүркчүлөр, бул деген баягы светтик Түркиянын идеологиянын мындай алып баруучулары да. Булар негизи Түркияны НАТОга киргизишкен, прогрессивди көтөрүшкөн, модернизацияланган мамлекет кылышкан Ататүрктүн жардамы менен. Буларда баягы европалык, батыштык ой жүгүртүүлөрү жана ушундай өзүлөрү дагы цивилизация, дүйнөлүк технологияга, демократияга жакын адамдар да, либерализмге жакын адамдар. Ал эми ага тирешип аткан Ак партия жана Эрдогандын командасы бул деген исламчыл топтор хизмет кызматын ошол Фетхуллах Гүленге каршы чыгышты да, Эрдогандын күчтөрү. Анткени Эрдогандын партиясы бул деген салттуу исламдын өкүлдөрү. Булар деген салттуу ислам, Осман империясынын исламын карманышат, мурунку Осман империясын. Ал эми ошо Фетхуллах Гүлендин исламчыл партиясы бул деген жумшак ислам болчу. Бул деген модернизацияланган ислам, жаңы замандын исламы да. Жаңы замандын исламы деген бул эмне? Бул деген толук либерализмди, баягы жаңы цивилизацияны ислам менен бириктирип, баягы мусулмандарды мындай модернизация, исламдык модернизациядан өткөрүү да, мындай заманбап кылуу, ушундай мындай максатты көздөшкөн. Бирок ушул эки күч, экөө тең исламдык күч, ушу бири-бири менен согушуп жүрүп, ушул жылдары акырында Осман империясынын исламы Ак партия жеңди. Анан ушул хизметти бүт баягы кызматтык орундардан айдады, бийлик мындай талашуудан өзү жеңди. Анан Түркияда төңкөрүш уюштурушту деп айтышты эле. Төңкөрүш уюштурганда көбүнчө ушул Мустафа Кемальчылар жана ошол хизметчилер болушкан да. Анан хизметчилерди акырында жоготушту, бир нече адамды түрмөгө отургузушту, кээ адамдарды дагы мындай жазалаганга үлгүрүштү ошол Эрдоган кезде. Эрдогандын таянычы бул деген жалпы эл да, мындай жөнөкөй карапайым калк. Ошол жөнөкөй карапайым калк чоң шаарларга айылдардан келип туруп өзүнүн мындай баягы лидерин Эрдоганды коргошту да. Ошондо баягы ушу төңкөрүш болбой калды. Төңкөрүштү көбүнчө ошол шаардыктар жасаган да, прогрессивдүү жаштар. Анан бүгүнкү күнү ошол эле кайра исламчыл айылдан келген адамдар шаарларда отурукташып, Анкара, Стамбулда билим алышты, өсүштү. Алардын мындай ой пикири өзгөрө баштады да. Өзгөрө баштаганда азыркы кезде ошол Израиль Газага кол салганда Эрдоган түшүнөт да, Эрдоган өзү НАТОнун бөлүгү. Израиль бул деген НАТОнун өнөктөшү да. Албетте баягы Америка Коңшу Штаттары Түркияга айтат, Израилди колдо деп. Түркия деле өзү Израиль менен иштешет. Согуштук технология, дрондордун жаңы мындай кээ бир ыкмалары, кээ бир жабдыктардын мындай өзгөчө системалары ушул Израилден алынган да. Түркия көп нерсени Израилден алат. Израиль менен көмөктөшөт, кызматташат. Ошону менен бирге баягы Эрдоган өзүнүн бийлигин бекемдеш үчүн ошондо баягы миллиондогон, миңдеген кишилерди жыйнап туруп, ошол майдандарда аларга айтты да, Израилди мындай айыптоочу сөздөрдү айтты. Анткени эгерде антпесе, расмий түрдө бийлигин жоготмок. Бирок иш жүзүндө баары бир Израиль менен Түркия абдан тыгыз, катуу иштешет да. Ошондуктан аны негизи көргөн калк, баягы анын өзүнүн аудиториясы акырындап өзүнүн пикири алмаша баштады. Пикири алмашып, алардын ошол көңүлү көбүнчө кайра Мустафа Кемальчыларга бурула баштады да. Түркиянын жакынкы арада ошол эгерде Ак партия өзүнүн позициясын жоготсо, толугу менен жогорку бийликте Кемальчылар кайра келет. Кемалчылар келип туруп, Түркия деген ошол Израилге көмөктөшкөнгө жардам берет. Баягы шиит мусулман өлкөлөргө каршы чыга баштайт, катуу каршы чыга баштайт. Бул жерден азыркы кезде ошо Кичи Азияда тартипти орнотуучу күч бир гана ошол Иран менен Түркия. Бирок Иран ошо суннит өлкөлөрүнө каршы чыгып атып, өзүнүн кызыкчылыгын көздөп, мындай анын баягы модернизациялаганга
батыш цивилизациянын келишине карама каршылыкты көрсөтүп жатып бүгүнкү күнү ушул бүт тегеректеги аны тегеректеген өлкөлөрдө согушту спонсорлоп жатат да Иран. Ошол менен бирге ушул жерден аябай чоң маселе бул курдтар. 4 мамлекеттин ичинде курдтар отурат, 30 миллиондон ашык. Анын ичинен дагы Түркиянын да территориясында отурушат да. Гректер бар. Гректер эми тынчып калды, бирок баары бир баягы Кипр маселеси эмгичекти акыр аягына чейин чечилген жок. Келечекте бул чоң дагы согушка алып келиши мүмкүн, тирешүүгө алып келиши мүмкүн. Анын сырткары ушул Ирандын ичинде 30 миллионго жакын азербайжандыктар бар да. 40 миллионго жакын деп кээрлер айтышат. Ушул эмнени билдирет? Ирандын жарымы бул түрктөр, бул парстар эмес, түрктөр. Жана ушул азербайжандыктарды негизи парстыктар Ирандын ичинде мындай кичине кемсинтишет да, басым кылышат. Бирок ошол азербайжандыктар Түркия менен биригип, баягы өз территориясын бошотуп, парстардан Азербайжан менен кошуп, чоң Түркия менен кошо Азербайжан, Түркия жана ошол Ирандык Азербайжан биригип туруп, чоң ушундай кандайдыр мамлекетти түзгөнгө көздөрү бар да, ичинде кыймылдары бар, ойлору, пикирлери бар. Бул нерсе дагы чоң согушка алып келиши мүмкүн. Ошон үчүн жакынкы келечектеги Кичи Азиядагы согуш бул деген Түркия менен Ирандын ортосунда чыгып кетиши ыктымал. Иран менен Азербайжандын ортосунда. Ага баягы көмөктөш боло турган Армения болот. Эгерде Орусия ошол кезде согушту бүтсө, Украина менен жеңилсеби, баары бир Орусиянын саясий топтору ошол кезде Иранды колдошот. Түркияны болсо бүт НАТО колдойт да. Эгерде НАТОнун күчү жетсе, анда Иранды жеңишсе, эгерде чын эле чоң Азербайжан түзүлүп кетсе, анда эмки согуштар бул деген Ливия, Сириядагы баягы режимдерди токтотуп, мындай же болбосо бийликти алмаштырып, газопроводдорду куруп, анткени ал жердеги согуштун эң негизги себеби аякта аябай чоң запастагы газдар бар да. Газ ошол трубопроводдор эмне үчүн Сирияда согуш болду? Трубопроводду баягы америкалык компаниялар куруп бер десе жок деп коюшту да, сириялыктар. Башар Асад жок деп койду. Ирандыктар куруп бер десе, ирандыктарга макул деп койду да. Ошол эле негизги себеп ушул батыш өлкөлөрү таарынып, ошол трубопроводду кошпогон үчүн ушундай кандайдыр бир ички Сириядагы топторду каржылай баштады. Ошол ички оппозиционер топтор анан араб жазы болуп кеткенде ошол согушту башташты да Башар Асад. Башар Асад өзү алавит да, аякта 8 миллион алавит, анан канча бир 12 миллион суннит жашашат да, арабтар жашашат. Ошол бири-бири менен тирешет. Алавиттер болсо Иранга жакын да, алар деген шииттер. 12 миллион киши сунниттер да Сирияда. Эң негизги чатактын башы ошол. Ошондой нерсе болгондуктан баягы Түркиядагы ушул жерден аябай көп маселелер турат да. Биринчи Түркиянын маселеси бул деген Курдистанды курууга бөгөт коюу. Экинчи маселеси Зангизур коридорун ачуу, анткени соода кылыш керек Европа менен. Ал үчүн Армения менен кандайдыр бир келишимге келүү. Дагы бир согуш болгондо Армения менен Азербайжандын ортосунда. Үчүнчү ушул маселеси Иранды тынчытуу. Балким анын ичинде кошумча маселе ошол Ирандагы азербайжандыктарды Азербайжан менен бириктирүү да. Ошондо Ирандын территориясынын 40% Азербайжанга өтүп кетет. Анан дагы бир маселеси ушул ички баягы Сирия, Ливиядагы болуп аткан согуштарды тыюу да, токтотуу. Ушул маселелер Түркия астында турат. Ошону бир гана НАТОнун жардамы менен жасалат. Өзү күчү жетпей калышы ыктымал да. Азырынча толук тышкы аракеттери Орто Азияга, бизге жана ушул Азербайжанга карайт да, Түркияныкы. Эрдоган көп жакшы нерсени жасады, бирок Эрдогандын дагы экономикага болгон таасири начар болду да. Ошол бүт процесстерге акча табыш үчүн алар деген Түркияда печатный станокту да, басып чыгаруучу станокту аябай иштетишти. Лиранын көлөмү абдан өстү. Лиранын көлөмү өскөрү менен бул деген алардын ички өндүрүштү каржылаганга жардам берди. Согуштарды каржылаганга жардам берди. Америка Кошмо Штаттарынан жаңы технологиялар сатып алып, армияны модернизация кылганга жардам берди. Бирок ошон бирге акчанын көлөмү Түркияда өсүп кетип, бул нерсе экономиканын урашына берди да. Импортерлордун баарына сокку берди. Ички өндүрүшчүлөргө тескерисинче жардам берди. Бирок Түркияда жашоо аябай кымбаттап кетти. Ошол эле 1 литр бензини биздин сом менен алганда 112-120 сом болуп кетет да. Андан да өйдө болуп кетет. Жашоонун кымбатчылыгы, инфляция, токтолбос инфляция. Түркияда маанай начар да. Элдер эртең эмне болорун билишпейт. Кээ бирлери бир күн жашайбыз деп, ушул бүгүнү жыргайлы деп жашашат. Көбү эртең эмне болорун билбей, бүт чыгымдарды кыскартышат. Ички туризмди токтотушту, баягы ар кандай ушундай жолдорду токтотушту. Бул жерден дагы борбордук аппарат бүт баягы экономиканы катуу көзөмөлгө алды да, мамлекеттик ишканаларды куруп, мамлекеттик көзөмөлдү күчөттү. Дүйнөдө мындай мыйзам иштейт да. Эгерде мамлекеттин эли байысын десе, бутуна турсун десе,
анда сен салыкты азайтасың, мамлекеттик көзөмөлдү азайтасың, анан укукту бекемдейсиң, коррупцияга күрөшөсүң. Анан сырткы соода кылган компанияларга көмөк көрсөтөсүң, экспортко көмөк көрсөтөсүң. Ушул эле рецептти кармансаң, 10 жылдын ичинде мамлекетиң гүлдөп кетет, байып кетет. Ал эми мамлекеттин экономикасы урасын десең, анда мамлекеттик ишканаларды жасайсың, катуу көзөмөл орнотосуң, мамлекеттик көзөмөл, бюрократия өсөт, отчетторду көп бериш керек болот, мамлекетке отчетторду көп мындай айтыш керек болот. Анан сырткары баягы салыктарды көбөйтөсүң. Анан эң мындай кооптуу нерсе бул печатный станокту толугу менен иштетесиң. Мисалы үчүн ушул Түркияда лиранын көлөмүн көбөйтө бересиң. Лиранын көлөмү көбөйтүлүп туруп экономикага киргенде бул автоматтык түрдө бул система өзүнөн өзү иштейт да, ушинтип. Аны көзөмөл кылуу аябай кыйын, бирок акча качан көп болуп калса коомдо, ошондо тез баалар өсө баштайт. Баалар элдер, ишкерлер дайыма бааны өстүргөнгө аракет кылат. Бирок акча аз болгондо баалар өспөйт, Япониядагыдай. Эгерде акча көп болуп кетсе, анда баалар тез өсөт. Инфляция болот. Инфляция деген баягы ички мамлекеттин аппаратынын кызыкчылыктарын тез жапканга жардам берет, а бирок жалпы элдин баарын баягы акчанын куну азайып, маяналар өспөй, бирок инфляция өсүп, баалар баарын өсүп, элдин баарын кедей кылып салат. Мына ошондой нерсе болуп кетти Түркияда. Эми жаңы экономисттердин катмарлары, ушул кемалисттер азыр бийликке келген жатышат. Эгерде алар бийликке келсе, алар Түркияны кайра либерализм кылат, акчанын көлөмүн азайтышат. НАТО менен болуп аткан ишин күчөтүшөт. Ошону менен кошо согуштарды күчөп кетиши мүмкүн. Бирок экономика кайра Түркияныкы бекемдей башташы ыктымал да. Эми ким билет, балким Эрдоган кетки чейин ак партия кайра жеңип, кайра ушул либералдык реформаларга келип, экономиканы бекемдер. Аны көрөрбүз. Ошондой эмки роликтерден көрүшкөнчө.